Ошондуктан бүгүн дагы караңгылыктын айынан, кайдыгерликтин айынан, илим таркалбагандыктан канча деген мусулмандардын арасында дагы өйлүктөрдөн сурап келимени айтып койсо деле буга каршы иштер жасагандар көп. Керек болсо ошо ла иляха иллаллахнын маанисин түшүнбөгөндөр, муну туура эмес которгондор да көп. Мисалы, кээ бир тайпалар жамааттардын арасынан да ла иляха иллаллахны эмне деп түшүнөсүң десе, айтышат да, жоктон бар кылуучу бул жалгыз Аллах деп. Ла илаханын маанисин ушинтип айтышат да. Ла кадира алал ихтира иллаллах. Бир нерсени пайда кылуу, жоктон бар кылуучу жалгыз Аллах өзү гана депчи. Бул ката да, бул эмес да максат. Ал белгилүү эле Алла таалам баардык нерсеге кудуреттүү экенин. Аны керек болсо ошол мушриктер түшүнгөн. Жана мурунку сабактарда айтып атып, Алла таалам өлтүрөт, тирилтет, ырызык берет, жакшылык жамандык Кудайдын колунда деп түшүнгөн депчи, мушриктер түшүнгөн бул нерсени. Бул нерсени мойнуна алган, ал жаратат, ырызык берет, өлтүрөт, тирилтет деген. Ана бүгүнкү күндө келип кайра тантырап, ла илаханын мааниси жоктон бар кылуучу, Аллахтан башка эч кимдин кудурети жок, бар кылууга, жоктон бар кылууга жалгыз Кудай гана жетет деген. Бул түшүнүктүү эле, жоктон бар кылуу деген ал Алла тааламдын кудуретиндеги иш. Бирок ла иляха иллаллах пайгамбарлар ачыктап, аныктап айтып келген нерсе бул болгон жок да. Бул жалгыз Аллахтын гана өзүнө ибадатты арноо, андан башка нерселерден ибадатты жокко чыгаруу, жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык кылуу, ошого гана тастыктап, аныктап, тактап коюу, жүрөгүң менен ынанып, ушундай ишенимде болуу деген сөз. Жалгыз Аллахтын гана өзү гана ибадатка, андан башка сыйына турган жерлердин баардыгы татыксыз, жарабайт, болбойт деген сөз да. Ибадаттагы ширк кандай болот? Бул ибадаттагы ширк Аллахтан башка нерсеге арноо. Бул мурунку заманда да болуп келген, ушул күнгө чейин дагы деле уланып келатат. Тек гана түшүнгөн адамдар бул нерсенин оолак болууда.